ошону баягы түзүү максатында азырда PGS форматта деп коет. Ошол жерде талаптар эң биринчи талап мурекиндеги гана суулар менен гана даарылайсыңар деген талап. Бул дүйнөлүк практикада колдонула турган нерсе. Мисалы жылкынын эти 700 сом болсо, жана кыргыз эмес ассоциациясы түзүлсө, жылкынын эти 3-4 эсеге. Биздин именно кыргыз жылкынын баягы айтып эле коюш эмес, сырткы кебетесин эмес, муну Россиядан биз канын алдыртып, мына агайлар менен ошо тастыктап, далилденген кагаздар менен иштеп атабыз да. Ошого мына кыргыз жылкысын кандай чөптөш керек дегенде, биздин жерлерибиз бар, ар бир фермердинчи. Ошого жанагындай биз эч кандай гербицид, пестицид, жана химикаттарды колдонбой иштеп кол коюшубуз келишимче атабыз. Ошого мынакей ошол жерде жазганбыз именно кайсы дегенде элдик метод менен гана даарылын ичинде курттарын өлтүрүү, жанагы жерлерибизди баккан чөпкө мурекиндей гана жер семирткичти беребиз деген мынакей биз ошону таптык дейсиз. Ошол жерде биз көп эле адамдар отурган, бирок ойлонуп жактан бияктан издеш керек деген суроо болгон. Ошого жооп табылды да, мынакей именно сиз ошого долбоорго керек адамсыз. Болгондо да өзүңүз айткандай PGS негизинде деп атпайсызбы? PGS'ти түшүнбөгөндөргө эже силерге айта кетели. Катышуу аркылуу кепилдик системасы, participatory guarantee system. Система гарантийного участия. Бул фермерлер бирин тастыктап берет уже. Бизге азыр чет өлкөдөн келип сертификатташтыруу кымбатка түшүп атпайбы? Буюрса ишке ашырып, эндиги жылы көп нерсе ишке ашуу алдында турат. Буюрса ишке ашып калса, биз сиздер менен иштөөгө туура келет экен. Топурагыбызды таза болуп деле болсок, мына кийинибиз талкаланып бардык. Мына мурдагы жылы бизден роддомдон 15 бала төрөлөр менен экзема псориазы 15 бала ушу роддомдон чарчап калып атат. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, даже мына азыр көп жерлерден угуп атам, даже малдагы, жылкыдагы тукум бербей баратат дейт. Ошол генибизди сактап калышыбыз керек. Ушуларды бир мындай жайылтып, ушул чогултуп, мен да кайсы жерде чогулуш болсо мэрге айтам, губернатор, акимдерге деле айтып атам. Ушуларды бир мындай чогултуп бир жерге бир производство ачып, өзүбүздүн отходтордон элечи жасалып атат. Мына ушунун барчы отходторду туура пайдаланып, мындай тазараак эме кылып, ушу пестицид, химикаттарды колдонбой эсеп вообще эле токтотсок, мына жерибизди өзүңөр көрдүңүздөр. Уже жер тазалай албай калдык. Кеч болуп барды уже. Эми дагы 5 жылдан кийин жерибиз дагы такыр эме болуп кетет. Мына сон неже колдонуп көрүп, мына айтып атат, Валерика колдонгондо дейт. Бир жыл сулат менен колдонду. Чачкан да жок, сулат менен колдонду. Кийинки жыл кадимгидей топурагым дейт. Жөн эле мындай билинип турат дейт да, быркырап. Ушуну бир чоң айтсак, элибизге жетсе, топурактын ден соолугу, элибиздин ден соолугу туугандар.